Ким муттақи болом, Алланың досы болом, тақвалуу адам болом десе, сөзсүз түрдө Алланың буйруктарын биринчи орунда аткарыш керек. Буйрукту аткарбаган адам Алланың досы боло албайт, муттақи боло албайт. Кээ бир адамдар бар, менин жүрөгүм таза дейт. Мен урлук кылбайм, жалган сүйлөбөйм, гыйбат кылбайм, бирөөнүн акысына кирбейм, жебейм, намаз окубасам деле жүрөгүм таза дейт. Жок, сен жүрөгүң таза эмес. Сен алдап атасың, өзүңдү алдап атасың. Сен жүрөгүң таза болсо, биринчи орунда сен аткарып аткан нерсе намаз. Намазсыз эч ким бактылуу боло албайт. Намазсыз сен муттақи боло албайсың. Ошон үчүн биринчи маселе нафс менен күрөшүү, шариатта кыл деген нерселерди, аткар деген нерселерди милдеттерибиз аткарышыбыз керек. Анын башында намаз турат, орозо турат, зекет турат, хаж турат, хукукул ибад, хукукуллах, менден акысы турат, үй-бүлөңдүн маселеси, ата-энеңдин маселеси, туугандардын маселеси бүт баардыгы кирип кетет. Мамурат, шариат эмне буйруган болсо, аткарышың керек. Ошолорду аткаруу менен сен муттақи болосуң. Аткара албасаң муттақи эмессиң. Орозо кармап коесуң, намаз окубайсың, муттақи боло албайсың, таквадар боло албайсың. Орозо кармайсың, намаз окуйсуң, зекет бербейсиң, муттақи боло албайсың. Хажга барбайсың, муттақи боло албайсың. Ошон үчүн биринчи орунда Аллах фарз кылган милдеттерди аткарышыбыз зарыл.